Мен Тайырбек Ташмырзаев 2012 жылы бүтүрүүчүлөрдүн атынан бүгүн биздин Айдеркен шаардык номер 19 Батырбек Сатов атындагы орто мектебибизде ушундай 50 жылдык мааракеси болуп, ошону менен биргеликте бул жерде марафон уюштурулган экен. Ошого келип өзүбүздүн 20 жылдыктардын атынан өзүбүз салымыбызды кошуп, анын арасында көптөн бери көрбөгөн эже агайларыбыздар менен көрүшүп, классташтар менен жолугушуп дегендей ушундай салтанаттуу кечелерге күбөкө кылып аткан биздин бул мектептин эмгек жамаатына ыраазычылыкты билдиребиз. Ошондой эле бүгүн биздин бул мектепте ушул марафондо айынан мектепке кичине болсо дагы салым кошсок деген үмүттөрү бар келген бүткүл бүтүрүүчүлөргө жана окуучуларга, мугалимдерге бардыгы ыраазычылыкты билдиребиз. Мен Саитов Азамат Төрөбаевич, Айдеркен шаардык мэриясынын вице-мэри, ошол номер 19 Батырбек Сатов атындагы орто мектептин 2001 жылкы бүтүрүүчүлөрү болобуз. Былтыркы жылы ошол биздин 20 жылдык юбилейге карата биздин классташтарыбыз келип, ошол мектептин директору Обина Халиловна менен байланышып, ошол мектепке кантсе да биздин алтын уябызга колдон келген жардамды көрсөтөлү деп сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жыйынтыгында ошол 27 класска 27 ошол класстык чоң досканын жанагы ак доскадан жалпысы 54 дана доска алып берүү чечилип, биз ушул классташтарыбыз менен былтыркы акыркы коңгуроодо ар бир класска толугу менен ушул доскаларды алып берип, аз да болсо ошо өзүнүн алтын уябызга салым коштук деп эсептейбиз. Ылайым эле ошо биздин урматтуу мугалимдерибиз бар болушту. Кыргызстандын келечегин болгон окуучуларга жакшы билим тарбия берип, Кыргызстаныбызга салым кошкон жакшы жаштарды тарбияласын деп, ден соолук каалайбыз мугалимдерге, мектебибизге ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү 50 жылдык юбилейине дагы атайын классташтарыбыз менен келип отурабыз. 21 жыл болсо дагы аз да болсо өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп. Ошо бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен. Мектеп директору Ташмырзаева Обина Халиловна, номер 19 Батырбек Сатов атындагы орто мектеби бүгүн биз 25 май күнү 50 жылдын аралыгында көптөгөн тарбиялуу, билимдүү, өз кесибин сүйгөн кесипкөй бүтүрүүчүлөрдү бүтүрүп чыгаргандыгыбызга байланыштуу Кутман Курак 50 жылың кут болсун аттуу, менин мектебим аттуу марафон, ошондой эле 50 жылдык юбилейди уюштуруп отурабыз. 50 жыл ичинде көптөгөн эң жакшы бүтүрүүчүлөр бүткөн бул жерден. Учурдагы биздин мектептен бүтүргөн бүтүрүүчүлөр банктарда депутат болуп иштеп жүрүшөттөр. Көптөгөн жеке ишкерлер, ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер чыккан. Ошол учурда биз 50 жылдык юбилейге карата бүт бүтүрүүчүлөрү чакырганбыз.
1000ден ашык бүтүрүүчүлөрүбүз келишти. Мектепке өз салымдарын кошуп, учурда биз марафон уюштурганыбыздын максаты мектептин сырткы көрүнүшүн ошондой эле ичине заманбап технологияларды камсыз кылуу үчүн марафон уюштуруп отурабыз. Кудай кааласа ушул марафонубуздун жиналган бүтүрүүчүлөрүбүздүн ушу марафондо өздөрүнүн салымдарын кошту. Ошолорго жетип калса ушул мектептин сыртын оңдойбуз, ички көрүнүшүн оңдойбуз, анан заманбап технологияларды алууга, окуучулардын билим сапатын көтөрүүгө аракет кылабыз. Негизги максатыбыз ушул заманбап технологиялар менен камсыз кылуу, заман талабы ушундай экен. Ошого аракет кылып, ушул максатта бүгүнкү иш-чарабыз өтө эң жогорку деңгээлде өттү десем. Кочкор Ата шаарынан, Жалал-Абадскай областан келдим. Бүгүн чоң салтанат болуп атат, юбилей болуп атат. Садыков Батырбек атындагы 19 мектеп Кадамжайский райондун ушул поселогунда чоң юбилей болуп атат. Атам бул жерге немеден Баткен жакта иштеп, согуштан кийин анан ушул Хайдарканга келип иштеп калган шахтада, ртутный комбинатта. Бул жерге келип чоң иштерди көрсөтүп, депутат болгонго жетишкен. Депутат Верховного Совета болгон. Брежневдин убагында 1961 жылы. Ошону менен бирге бул жерде акча бөлүнгөндө ушул жерге 1,5 миллиондук акчаны сурап, ошо Москвадан сурап бөлдүргөн экен. Бул жердеги биздин чоң аксакалдардын сөздөрүнөн угуп жүрөм. Атамдын салымы аябай көчтүү экен. Бардыгыбыз ушу атамды немесин куттуктайбыз. Мундан дагы жакшы боло берсин, юбилейлерге келе берели. Жаш буунга илим менен билим берүүдө, ийгиликтер эмгек менен келүүдө биздин мектеп, биздин билим уябыз чейрек кылым кутман курак элүүдө. Эмне деген асыл өмүр 50 жаш, 50 чилде, 50 жай күз, 50 жаз. Ызатыма чакырганда мектебим урматына кечикпестен келдим ба. Улутумдун амандыгын эңсеп согот жүрөгүм. Алакандай Кыргызстандын өркүндөшүн тилеймин. Жаштар бирге жалын күндө келечекке жол салып, эл жерине жанып күндө жарык болуу чоң бакыт. Агартуу тармагынын асылдары, азиз меймандар, жүрөгү мекендеп соккон мектептин жалпы бүтүрүүчүлөрү, арыбаңыздар. Областынын Кадамжай районуна караштуу Айдаркен шаарындагы номер 19 Батырбек Садыков атындагы орто мектебинин бүгүнкү чейрек кылым 50 жылдык куттуу болсун чейрек кылым курагын келечекке багыт билим булагым аттуу мааракенин салтанаттуу аземине баарыңыздар кош келипсиздер. Урматтуу окуучулар, урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн ушул Садыков орто мектебинде өтө чоң салтанаттуу иш-чара болуп отурат. Ошол иш-чараны уюштурган Омина Халиловнага биринчиден Жеңиш Орозбаевдин атынан, райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан терең ыраазычылык билдирем. Ушул 50 жылдык тарыхы бар мектепте ушундай 50 жылдык муунду бириктирип, ушундай чоң иш-чараны өткөзүү деген өзү өтө чоң иш. Ошондуктан ушундай тарыхы бар мектепте дайыма ийгиликтер боло берет. Ийгиликтерди сиздер, урматтуу коллегалар, мурдакы ветеран мугалимдер жаратып келгенсиздер, мурдакы директорлор турасыздар. Ушул мектепте дайым эле ийгиликтер боло берсин. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, жогоруда айтылгандай 50 жыл тарыхы бар ушул орто мектеп райондун аймагында 83 жалпы билим берүүчү мектептер болгон болсо, ошолордун ичиндеги эң алдыңкы 10 орунда турган мектептердин бири деп билебиз. Сиздердин аймагыңыздарда Айдаркен шаарында 3 мектеп болсо, ошол 3 мектептин дагы алдыңкы орунда турган, сап башында турган мектептердин бири катары ошол биз Садыков орто мектебин билебиз. 50 жылдык тарыхында өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушул жерде отурган улуу инсандар, мыкты чыгаан, билимдүү, илимдүү инсандар чыгып, эл үчүн, ошол Айдаркен шаары үчүн, Кадамжай району үчүн, кала берсе Кыргызстан үчүн эмгектенген, элдин керегине жараган улан кыздар тарбияланып өсүп, бүгүнкү күндө өз ордуңуздарды табып, эл үчүн кызмат кылуудасыздар. Ушул Айдаркен биз касиеттүү Кадамжай жергеси, хандардын мекени, хандардын жери болгондуктан аккан арыктан суу агат демекчи. Биздин касиеттүү Кадамжайдан, ошонун ичинен Айдаркенден дагы илимдүү, билимдүү тарыхый инсандарыбыз көп.
Ошондуктан урматтуу ушул Оймина Халиловна баштаган сизге жалпы жамаатыңыз менен өзгөчө ушул 50 жылдык тарыхы бар 50 жылдык юбилейиңиздер менен ушул мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында уюштуруп аткан марафонуңуздар менен чын дилибизден сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Марафондун жыйынтыгы менен ушул Садыков орто мектебинин материалдык техникалык базасы чыңдалып, сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жалпыңыздардын салымыңыздар менен ушул мектеп Кудай буйрса кийинки окуу жылында өзгөчө ремонттолуп бир жакшы шаңга келет деген ойдомун. Мен Мурзахматов Али. 90 yaşındamın. Bu mekteptin fundamentin kuruda, anın turguzuda Dadan Sultanoviç, Raispolkom'un председателі. Şul kişi ataday olup gelip getip durdu. Hem ol kişi ötüp gitti. Bırak anı yaratkan peyiştin törüden, bağıdan orun versin. Anın arvakları, anın bala çakalarını eli cürttü, yeki koldap yürüsün. Negizine mektepte yarım kılımdan aşık işledim. Bırak benim okuyucularımın içinden benim kesibimde arkalap 118 kim biyolog, 98 vraç, yana başka kesipteki kadrlar ösüp çıktı. Allah razı köy işte vatat, köy pensiyaga çıkıp gitti. Said Qaziyevich, Kamal Talipovich, hoş kelipsizler bugünkü bizdin marakebizge. Жалпы ошондой эле мектептин 50 жыл арасындагы бүтүрүүчүлөрүбүз, жалпы Айдеркен шаарынын тургундары биздин конокторубуз. Чейрек кылым карыткан мамлекетибизге жүздөгөн мекенчил мыкты уул кыздарды билим берип тарбиялап чыгарган биздин куттуу мектебибизге кош келипсиздер дагы бир жолу. Бүгүнкү күнү биздин мектебибизде 50 жыл толуп отурат. Мына ушул жылдар аралыгында мектепте көптөгөн жетишкендиктер, ийгиликтер жаралды. Анткени биздин мектептин бүтүрүүчүлөрү түрдүү тармактарда, түрдүү кесиптин ээси, түрдүү кесиптин мыктысы болуп чыга келишти. Мына ушундай кесипкөй инсандарды тарбиялаган билим берүүнүн мыктылары, алдыңкы тажрыйбалуу мугалимдер ондоп саналат. Мына ошол ондогон мугалимдерибиздин арасынан ушул жердеги биздин чакыруубузга жетип калган мугалимдерибиз бардыгы келип биздин алдыбызда отурат. Мындан ары бул билим ошогунда көптөгөн ийгиликтерди жаратып, өлкөбүз үчүн билимдүү уул кыздарды тарбиялап чыгарууга убадабызды беребиз. Урматтуу коноктор, учурдан пайдаланып, баарыңыздарга ийгилик, мамлекетибиздин тынчтыгын, амандыгын тилеп, сиздерге чоң ыраазычылык билдиремин. Ушул салтанаттуу бүгүнкү мааракебизди баштоо алдынан биз эки чоң ийгилигибизди алдында баштаган отурабыз. Себеби 50 жылдык юбилейге кошо марафонду уюштуруп отурабыз. Менин мектебим аттуу марафонду уюштуруп отурабыз. Бул марафонду уюштуруубуздун себеби биздин мектептин мына өзүңүздөр көрүп 50 жыл арасында кээ бир жери эскилиги жеткен мектебибиздин сырткы көрүнүшүн оңдоо менен ичине заманбап технологиялык компьютерлерди, акылдуу досканы алуу максатында марафон уюштурдук. Областынын Кадымжай районуна караштуу Айдеркен шаарындагы номер 19 Батырбек Садыков атындагы орто мектебинин бүгүнкү чейрек кылым 50 жылдык Куттуу болсун чейрек кылым курагың, келечекке багыт билим булагым аттуу мааракенин салтанаттуу аземине баарыңыздар кош келипсиздер. Сүйүү махабатыбыз ушул мектептен башталат. Ошон үчүн ушул бакыт уяга кош келипсиздер дейм. Ушул бүгүнкү 50 жылдык юбилей менен ушул мектепте бүтүрүп кеткен жана бүгүнкү күндө кыргыз элине таза ниет менен, ак ниет менен жакшы кызмат кылган биздин чоң аталар, чоң энелер, чоң ага инилерибизге бардыгыбызга биз ыраазычылык билдирип кетем. Бардыгыңыздар тынч болуңуздар, ийгиликте болуңуздар, аман жүрүп, жакшы күндөрдө кездешип жүрө берели. Айдеркен шаарындагы номер 19 Батырбек Садыков орто мектебинин эмгек жамааты, менин агайларым, менин устаздарым бул жерде отурат. Ошондой эле эжекелер, окуучулар, келген коноктор. Мен өтө сыймыктанып турамын. Ушу кичине 40 жылдай жаш кезимде 27-28 жаш менен ушул мектепке келип 2 жыл директор болуп,
turmuş жолға өте чоң bir сабақ алып, ушул жерден көп нерсени үйрөнүп кеттим десем жаңылбайм. Аны үчүн силерге таазим, урмат. Мына Алакай отурат, Арапбайга отурат, мына жакта эжекелерибиз отурат. Bir mezgilde ушул 91-жылы эми СССР таркап, жаңы Кыргызстан, эгемен Кыргызстан кадамшыл дегенде мен ушул жерге директор болуп 2 жыл иштеп, жакшы бир жетишкен элек. Болсо эмгек акылыңыздарды көтөрүп, жакшы бир жашам баштады. Мен ойлоймун, өкмөт деле жана башка биздин айыл өкмөт же мэрлер дагы ушул жашамды калдып, ушул мектепке чоң салым кошот деген ойдомун. Дагы бир жолу рахмат. Майрамыңыздар куш болсун. Рахмат. Кыргыз Республикасынын Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун номер 19 Батырбек Садыков атындагы орто мектебинин орус тили жана адабияты мугалими Ташмырзаева Омина Халиловнага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Жогорку Кеңештин депутаты Рыспек Атажанов. Кыргыз Республикасынын Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун номер 19 Батырбек Садыков атындагы орто мектебинин орус тили жана адабияты мугалими Сыдыкова Артык Бүбү Бакасовнага берилет. Келиңиздер, кол чаап турабыз. Батырбек Садыков атындагы орто мектебинин орус республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Жогорку Кеңештин депутаты Рыспек Атажанов. Ыраазычылык кат урматтуу Сатыбалдиева Токтогон Жакыповна, райондун социалдык-экономикалык өнүүсүнө кошкон зор салымыңыз, билим берүүдөгү жаңычыл изденгич аракетиңиз жана жаш муундарды тарбиялоого кошкон зор салымыңыз үчүн Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын атынан жана жеке өзүм атымдан ыраазычылык билдирем. Сизге чың ден соолук, ишиңизге ийгиликтерди каалаймын. Кадамжай районунун акими Кутбидин Шакиров. Ушундай эле ыраазычылык кат тарбия иштери боюнча директордун орун басары Ахматалиева Махабат Нажибидиновна сыйланат. Карагулова Майрамкан Сатимбаевнага кайрылат. Берүүгө кошкон зор салымы үчүн мектептин директору Ташмырзаева Омина Халиловна сыйланат. Урматтуу сыйлык ээлери, алган сыйлыгыңыз ушул жерде отурган юбилейге катышкан ар бир инсандын, керек болсо биздин ошол башталгыч класстан, 1-класстан баштап, биздин аксакалдарыбызга чейин ар бириңиздердин ордуңуздар, ушул мектеп үчүн, эл үчүн кошкон ар бириңиздердин салымыңыздар өтө зор. Сиздерди биз дайыма урматтайбыз, сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Алтынбек Мырзажановдун атынан Айдеркен шаардык мэриясы, Таштемирова Назгүл Сатыбалдиевна Айдеркен шаардык мэриясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Баса белгилеп кетсек, мыкты мугалим 2022 кароо сынагына ийгиликтүү катышкандыгы үчүн, чыгармачылыгы үчүн атындагы билеги менен дагы сыйланат. Мектептин директорунун атынан 50 жылдык билек менен дагы сыйланат. Келиңиздер, кол чаап турабыз. Мектептин соц педагогу көптөн жери эмгек жасап келаткан, билим берүүгө кошкон салымы үчүн жолдашыбыз сыйланат. Номер 19 Батырбек Садыков атындагы орто мектептин 50 жылдык юбилей кыргыз тили жана адабияты мугалими Гулматов Эламан Манасович сыйланат. Сыйлыгы кутуу болсун, бирок мугалимдердин бул сыйлык татыбайт эмгегине, бирок сиздердин эмгегиңиздер биз дайыма жүрөгүбүздө, эсибизде өз ара эстеп, эстен чыгарып ойлоп жүрөбүз. Номер 9 Батырбек Садыков атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Эралиева Назгүл Шералиевна сыйланат.
Ушундай эле грамота менен мектептин окуу бөлүм башчысы Темирова Гүлүпа Музаевнага берилет. Ушундай эле грамота менен дене тарбия мугалими Балтабаев Алтынбек Акматовичке берилет. Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн ыраазычылык каты. Мектепте эмгек жасап, көптөгөн жылдар бою билим берүүгө кошкон салымы үчүн Тойшиева Зинат Саматовна ыраазычылык каты менен сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Тешебаева Мурайма Базарбаевна сыйланат. Райондук билим берүү бөлүмүнүн ыраазычылык каты Муслимова Гүлсүм Абсалямовнага берилет. Кол чаап турабыз, келиңиздер. Ушундай эле ыраазычылык кат менен мектептин эң сыймыктуу ардагер мугалими Мурзакматов Алягай сыйланат. Кадамжай районунун ардактуу тургуну Мурзакматов Алягай. Ыраазычылык кат билим берүүгө кошкон зор салымы үчүн Эралиева Карача эжеге берилет. Шайлаганбыз биздин бүгүн сиздердин өзүңүздөрдүн тургунуңуздар Эсенов Жанбек турат. Ушул марафонду өткөрүп жаткандыгына байланыштуу фонддун атынан сиз каражатыңызды акыркы коңгуроо чейин которуп коюңуз. Которуп коет. Ошондой эле ушул аты аталбай калган, эмгеги бааланбай калган канчалаган биздин окутуучу мугалимдерибиз бар. Ошолордун бизге бир атайын сунуш менен берилген агай эжекелер бар экен. Ошолорго төш белги таап коюуга уруксат этиңиздер. Абсилямовна, ардактуу мугалим, төш белгиси менен сыйланат. Улуу элдин урпактары эл аралык коомдук фонду 22-жыл 25 май 700 буйруктун негизинде ыйгарылып жатат. Кол чаап коюңуздар. Дагы бир ардактуу мугалимибиз Салиева Кимсан Кадырбековна. Мугалимибиз өз кесибинин мыктысы, төш белгиси менен сыйланган турат. Ташмурзаева Омет. Сыйлыгыңыз куттуу болсун. Мына бүгүнкү эң чоң маанилүү, чоң майрамдар, канчалаган урматтуу адамдардын бардыгы башы биздин улуу эл урпактары коомдук фонду дагы бир жолу майрамыңыздарды куттуктап, сиздерге чын ден соолук. Алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Бүгүнкү иш-чараны жогорку деңгээлде уюштуруп жаткан ушул мектеп жамаатына жана мектептин жетекчилигине ыраазычылык айтып кетүүнү эп көрүп турам. Бүгүн Садыков орто мектебин өзгөчө шаңга бөлөгөн 50 жылдык юбилейиңиздер куттуу болсун. Биз Айдеркен шаардык кеңеши жана Айдеркен шаардык кеңешинин депутаттары бардыгыбыз чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ушул эң сонун күндө мектепти мындан ары өнүгүп, гүлдөп, өсүүсүн чын жүрөгүбүздөн каалайбыз. Кудай буйрса, ушул Айдеркенибизде азыр айткандай жогорку кеңештин депутаты Рысбек Атажановтай, районубуздун акими Кутбидин Шакировтай, мына мэрибиз Алтынбек Саматовичтей белгилүү инсандар чыгышыга тилектешпиз. Рахмат, байрамыңыздар менен. Куттуктап кетебиз. Урматтуу эптекейлер, агайлар, уктуруучу класстар, баарыңыздардын байрамыңыздар кут болсун. Бүгүн Айдеркен Жанбалишти юбилейсинин атынан кичине салымыбыз бар деп кошуп кетүүгө уруксат этиңиздер. Чоң рахмат айтабыз. Бардыгыңыздарды байрамыңыздар менен куттуктаймын. Жеке Мейирбан эже, Байжигитова Жамиле эжемдин атынан дагы отдельно конвертин таштап коюю. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз.
Билим берүү бала бакчадан башталат дейт. Айдеркен шаарында. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ушул 50 жылдык марик 500 сом. Батан берешкем айтпадылы, біз айтып өле қоялы. Осыны салып қойға ұқсат етіңіздер. Чоң рахмат. Анан, мұна ушул мектептің жамаатыға бір ырашчылық айтып қойға ұқсат етіңіздер. Мұғамдерден мұндай бір сөз бар екенді білем да, бір жақсы сабақ өту, бір шығарма жазғанға баралар. Мұна бүгін ушул кесіп, ушул педагогикалық жамаат бір чоң сабақ өтті. Мұндайша айтқанда бір чоң шығарма жаздық. Жазышты деп айтсақ болады. Бұл тарихта қалады тұрған жашы шығарма болып қалсын. Рахмат. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу менин классташтарым, бүгүн мен силерди куттуктайм. Коллективди майрам uzun ömür, den soğuk versin Allah Taala. Bundan keyin daima uşul жақшылық күндөрдө жолугушуп жүрөреле. Мен классташтарымдын бардыгы менен сыймыктанам. Биздин классташтарыбыздын ичинде сыймыктана турган өтө жогорку иште иштеген классташтарым бар. Полковник, Баткунун мугалими, бул жакта мугалимдер, Масаловдун директору, Мээримдин директору көп. Айтып берсем бардыгы четиден айтып сыймыктансам болот. Ошон үчүн ислам илимине кызмат кылгандар жана башка бардыңарга ден соолук каалайм. Ушул мына киребешиңердеги дарбазадагы 73 деген жазууну, ошол дарбазаны ушул биздин классташтар курган. Мунан 25 жыл мурда. Ошон үчүн биз дайым ошого сыймыктанып турабыз. Бардыңарды дагы бир жолу куттуктайм. Ден соолук